الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أما بعد. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таалам бардыгыбыздын ниетибизди кут кылсын, өзү кабыл кылган болсун, чыгыныгы ниет берсин, чыныгы ихлас берсин. Бул дүйнөдө ушул экен, бардыгыбыз намаз окуп атабыз, Алла Таалага колубуздан келинче ибадат кылып атабыз. Бир туугандар, бирок бардыгы эмнеге байланыштуу, бардыгы ниетке байланыштуу, ихласка байланыштуу. Курсын адам көрсүн, адам оксун, ушу кожо көрсүн деген нерсе менен ниет кылып, ошо менен ибадат кылып кала турган болсок, мунун пайдасы болбойт. Ар бирибиз бүгүн ушул жерлерде отуруп, мына кыбланы жүздөнүп отурабыз. Улуу жума күнүндө жараткандан бир жардам сурап, Кудайым ихласымды бекем кыл, иманымды бекем кыл деп Алла Тааладан сурайлы. Бул дүйнө бир туугандар, бул дүйнө дарул иптила, бул дүйнө сыноонун дүйнөсү, сыйлыктын дүйнөсү эмес. Эч убакытта ушу акыйкатты эсибизден чыгарбайлы. Сыноо үчүн жараткан Алла Таалам. Дүйнөдө кандай адам болбосо дагы сыноосунан, Алланын элегинен, Алланын сыноосунан өтөт. Бардыгыбыз акча тапсак эле бүттү, сыноо бүтөт деп ойлойт экенбиз кыска акылыбыз менен. Бирок бир туугандар, акча тапкандын акча тапкандай сыноосу, акчасы жоктун акчасы жоктой сыноосу, кедейдин кедейдей, байдын байдай сыноосу бар. Ушуну билип алалы, кээ бир учурларда убакыт тез өтүп атат, тез эле карып кетип атабыз деп айтып атабыз. Бирок кече бир ушундай бир врач айтат, мен ушундай күндө көрөм дейт. Убакыт ушу жайдары кыжаалатчылык жок үчүн убакыттын кандай өткөнүн билбей калып атасың. Бирок больницаларда ушундай көрүп атам, жандары тыбырчылап, ушу таң атар бекен, таңды атыра албай, кеч киргизе албай, канчалаган онтогон адамдар жетет. Берген Алла Тааланын мүмкүнчүлүктөрүнүн бардыгына шүгүр кылалы. Лагин шакартум лахазиданнакум. Алла Таала эмне нимет берген болсо шүгүр кылсаңар мен аны ашырып берем деген Алла Тааланын убадасы бар. Бир туугандар дайыма оозубуздан шүгүр деген сөздөр төгүлүп турсун, бирок ошо жүрөктөн чыксын. Жүрөгүбүз дайыма Алла Таалага ыраазы болгонду билели. Эми бул дүйнө сыноо үчүн келген экенбиз. Сыналып атабызбы? Биздин бир гана хам, бир гана кыжаалатчылыгыбыз болсун. Ал кыжаалатчылык эмне? Алланын ыраазылыгына канткенде жетем деген кыжаалатчылык. Аллага канткенде жакындайм, канткенде кыямат күнү эй кулум деп Алла Таала мага көңүл бургандай инсан болом дегенди ар бирибиз ойлонолу бир туугандар. Бул дүйнө убактысынча экен. Мына убакыт тез өтүп атат деп атабыз. Бардыгыбыз топурак алдындабыз. Кече мен умраларда жүрдүм элем. Ушул жерде бир мына көчө көрүп жүргөн жигит ушул жерде каза болду деп ушул жерде балдар телефон чалышты. Урматтуу бир туугандар, бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Бул дүйнө ушундай экен. Бардыгыбыздын бара турган жерлерибиз топурактын астыбы. Бирок ошол жерлерге барган учурларда кандай кылам? Алла Таала мага бир жакшы назар менен карар бекен, о баланча кулум дер бекен деп, ошо нерсени көбүрөөк ойлонолу. Башка кыжаалатчылыктардын бардыгын ошол кыжаалатчылык жеп төгөтсүн дейт урматтуу бир туугандар. Башка болбогон дүйнө, баламды кантип чоңойтом, башка үйдү кантип салам, кантип машина айдайм, кантип соода кылам, кантип минтем деген нерселердин бардыгы бул кыжаалатчылык эмес. Болбогон нерселерди жашообузга кыжаалат болуп, болбогон нерсе менен жашообузду өткөрүп, болор болбос, жарыбас нерселер менен өзүбүз убара кылбайлы. Бир гана биздин ойлоно турган маселе бул Алла Тааланын ыраазылыгына кантип жетем деп. Муну үчүн Аллага көбүрөөк тобокел кылганды үйрөнөлү. Бир туугандар, бардык нерсени Аллага таштайлы. Бир гана Алладан дейли. Мени Алла гана колдойт. Аллах субханала таала эгер колдосо, дүйнөдөгү 8 миллиард адам келип туруп мага зыян тийгизе албайт. Эгер 8 миллиард азыр жашап аткан бир 8 миллиардка жакын адам бар экен, ошонун бардыгы мага жакшылык кылам деп келсе,
Allah kaalabasa bolboyt degen nerseni жүрөгүбүзгө толук ошону орноткондо урматтуу бир тууган чыныгы анан иманга жеткен болобуз. Алымдарыбыз кимде ким Алла Таалага тобокел кылса, Алла Таалага жетиштүү. Кимде ким Алла Таалага байланган болсо, таянганда Алла Таалага таянса, Аллах сенин күчүң бар. Адамга таянсам адам өлүп калат экен. Дубалга таянсам дубал чирип бир күнү кулап түшөт экен. Акчага таянсам ал күнү бир күн жок болуп кетет экен. Дүнүйөгө таянсам ал эскирет экен. Өзүмдүн күчүмө таянсам мен дагы бир күн өлөт экенмин. Өлбөй турган затсың, түбөлүк затсың, сенин казынаң түгөнбөй турган затсың, сенин кудуретиң чексиз болгон затсың. Мен чексизге таянам, мен ушундай улууга таянам деп Аллага таянган киши Алла аны куткарат дейт ар кандай нерседен. Кимде ким өзүнүн ишин, өзүнүн бардык кандай иши болбосун урматтуу бир туугандар, кичики ишпи, сенин көзүңө кичики нерсе көрүнүшү мүмкүн. Бардыгын Аллага таштап үйрөнөлү. Алла чечет. Болду мен кылдым, болгон пендечилигимди кылдым, калганын Аллага таштадым деп үйрөнөлү. Аллага таштай турган болсок, Алла туура жолго салат деген. Кичики иш болгондо кандай? Сахабалар ушундай эле пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн, пайгамбарыбыз кепилдик алган, хайрул куруни карни, суммаллазина ялунакум, суммаллазина ялунакум. Кылымдардын эң жакшысы менин кылымым деген. Мен жашаган кылымда жашаган адамдар эң жакшы адамдар деп Алла Таала пайгамбарыбыз кепилдик берген. Андан кийинки келген кылым эң жакшы кылым деп сахабалардын кылымына сахабаларга кепилдик берген. Андан кийинки табииндерге кепилдик берген. Урматтуу бир тууган, пайгамбарыбыз кепилдик берген заттар мына ушундай пайгамбардын тарбиясын көргөн инсандар эле. Азыр ойлосоңуздар, азыр каалымдар ушундай сүрөттөйт. Ал кезде бут кийим кандай бут кийим кийген, эми Аллага маалым. Азыр батинкелерди кийип атабыз. Батинкелерди байлаган, жанагы батинкелердин боосундай нерсе болсо дагы Алладан суранышат эле дейт. Ошо нерсени дагы Аллага ташташат эле. Биз болсо урматтуу бир туугандар, кээ бир нерсени акча таап алсак, ошону кыйындыгыбыздан таап алгандай, айды кармап алгандай, адамды тоготпой, ушундай бир сезимдерге кирип алат экенбиз. Бул өтө коркунучтуу сезимдер. Аллах субхана ва таала бир күнү өзүн таанытып коюштан мурун урматтуу бир тууган тааныган аракетибизди кылалы. Кимде ким макулуктарды таштап, Алла Таала жаратып койгон нерселердин бардыгына көңүл бурбай, Аллага таяна турган болсо, Алла Таала ага жетиштүү. Кур'ан-ы Керимде алейсаллаху бикафин абда. Алла Таала өзүнүн кулуна жетиштүү эмеспи дейт урматтуу бир тууган. Бул дүйнөдө канчалык кыйынчылык болсо да Аллага таштап үйрөнсөк, бардыгын Кур'андын ичинде адал, арам деген нерселердин бардыгына көңүл буруп, адалды кырып арамды таштап, Алла Таалага ушундай жүрөгүбүз менен толук Алла Таалага өзүбүздү берип туруп, Аллага бардык нерсени таштай алган инсан, Аллага чыныгы таяна алган инсан, кандай кыйынчылык болсо да Алла Таала бир чыгып кете турган эшик жасап берет. Кимде ким бул дүйнөдө махлукка таянып алган болсо, ушу баланча экен, баланча чоң экен, министр экен, баланча ушундай бай экен, баланча ушундай адамдар ушундан коркот экен деп туруп, бирөөгө таянып алган болсо, Алла Таала дүйнөдө ошо чыгып кете турган эшикке бара турган себептерди кесип таштайт деген ортодо. Ушундай Алла Таала себептерди жок кылып салат, каяка бараарын билбей калат, эшикти таппай калат деген аалымдарыбыздын акыйкат сөздөрү бар. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бул дүйнөгө жаралдыкпы? Келиңиздер, мечиттерге келип атабызбы? Ушул жерде таалимдерибизди алып атабызбы? Бир туугандар, бир ойлонолу дагычы, эмне үчүн мен убара болуп эле келем? Мен бардык нерсени Аллага таштайынчы, болбогон нерсеге ойлонуп, болбогон нерсеге нерв болуп, болбогон нерсеге бир оорулуу болбоюнчу деп өзүбүзгө өзүбүз суроо берип келөлү. Илгери бир адам ушундай жатат экен, ибадат кылган адам, Аллага жакын адам, бир ошол учурда бир даракка ушундай адамдар сыйынып кетиптир. Кудайды таштап эле ошого сыйынышат. Ошол учурларда үйүнөн балтасын алып, ошол даракты кесип салам деп чындап Алла үчүн ушундай ачууланып үйүнөн чыкканда,
Жолда адам сүрөтүндө шайтан жолугат. Бир тууганым, каяка баратасың? Ушу даракты адамдар сыйынып кетишти. Ушуну кесип салганы баратам деген учурларда. Анын зыяны эмне? Ага адамдар сыйынса сыйынып аткандыр. Сен Кудайыңа сыйына бер деген сөздөрдү укпай, жо кезем деген учурларда эң акыркы васвасасын, эң акыркы азгырыгын шайтан колдонот экен. Жигит, бир тууганым, койчу эми өсүп тургандара көсө берсинчи. Ал мөмө берип атат, жалбырак өсүп атат, ага чымчыктар конуп атат. Кой, ошону мен сага күндө 2 динар акча берип турайын, ошону кеспей эле койчу дегенде, адам, дүнүйө деген ушундай экен, урматтуу бир тууган. Дүнүйө адамды жолдон чыгарат, адам ойлонуп калат экен. Ошентип туруп баягындан сурайт, ал 2 динарды ким берип турат? Мен берип турам. Күндө ойгонгонуңда жаздыгыңдын астында 2 динар турат дейт экен. Адам баягы дүнүйөгө кызыгып үйүнө кайтып кетет. Келет, күндө жаздыгынын астынан 2 динар табат, 2 динар табат. Канча бир күн өтөт да, бир күн туруп жаздыктын астын караса, жок, динар жок. Анан жинденип туруп балтаны алып кайра жөнөйт экен. Кайра жолдо баратканда шайтан алейхи лаана баягыдай адам сүрөтүндө баратып, бир тууганым, каяка? Даракты кескени баратам. Эмнеге кесесиң? Жөн эле ошо Кудай үчүн. Жо, сен Кудай үчүн эмес. Сен 2 динардан кур калганың үчүн келатат. Сенин ниетиң биринчи келатканда Аллах үчүн кесем деп келаттың элең. 2 динарга алдан үйүңө кайттың элең. 2 динарды алып жүрүп нафсиң көнүп, эми 2 динар чыкпай калганда 2 динар үчүн келатасың. Жо, астымда мындай бол, экөө кармашып, адамды көтөрүп чаап, ушинтип муунтуп туруп, ушундай деген экен. Биринчи сен Алланы ниет кылып келатканда мен алсыз эле, мени жеңет элең. Азыр сен динарды, дүнүйө ниетиң бузулгандан кийин сен мени жеңе албайсың деген. Урматтуу бир тууган, бул дүнүйөдө качан ниетибиз Аллах үчүн болгондо, качан Аллага таянгандан шайтанды жеңе алабыз. Иннаху лакум адуввун мубин. Шайтанды Алла Таала ушундай деп сүрөттөгөн, шайтан силер үчүн эң чоң душманыңар дейт. Биз адам экенбиз, баланча бирөөнү мени ушактап коюптур деп душман болобуз. Мен жөнүндө интернетке бир нерсени жазып коюптур деп душман болобуз. Менин атама тийишип коюптур деп адамдарды душман кылып алабыз. Бирок силердин эң чоң душманыңар, эмне душманыңар шайтан деген. Аалымдар ушундай дейт. Сенин жаның, сенин рухуң денеңдин ичинде турганда шайтан менен кармашууну токтотпо. Анткени шайтан сени менен сенин жаның чыгып кеткенче кармашууну эч убакытта токтотпойт дейт. Урматтуу бир туугандар, бизди жолубуздан ала турган, жолубуздан адаштырып туруп, тозокко алып келе турган о шайтандын убадалары. Бир туугандар, бардыгыбыз бул учурларда өзүбүз тизгиндегенибизди аракет кылалы. Ажал деген ушундай экен. Бул дүнүйөдө өлбөчүдөй эле жашап атабыз. Машинеден машинени алмаштырып атабыз. Кудайга шүгүр, азыр жашоо жаман эмес, урматтуу бир туугандар. Бирок адамдар өзү жаман болуп атабыз. Көрдүңүздөр, айылдарда илгери мындан 30 жыл мурун ушу Бишкек шаарына келип, бул жерде аксакалдарыбыз жакшы билет. Урматтуу жаштар, ушуну жакшы угуп алалы. 92, 93, 95 жылдары адамдар иштейин десе да иш жок болчу. Көчөлөрдө адамдар ушундай ачка, кийимдери жыртык, ушундай учурларда жүрөт эле. Иштейин десе барса иш жок. Азыр адам өлүк эле болуп калбаса, базарга кирсе, тачки түртсө, бир жүк ташыса, адам деген өзүнүн бир күн жей турган тамагын таба турган учур. Бирок тилекке каршы ушул учурларда балдарды жыйнайын десең, иштегиси келбеген адамдардын бардыгы өлбөчүдөй болуп калган. Миллиондорду элестетип, миллиондорду ушу көз алдында ушу өткөрүп, ушинтип туруп адамдар ушундай дүнүйө менен жинди болуп аткан адамдар. Урматтуу бир тууган, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, я Расулаллах, бул дүнүйөдө зирек адам ким, акылдуу адам ким дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушундай деп жооп берген: акылдуу адам өлө турган күнүн көбүрөөк эстеген адам, өлүмүн көбүрөөк эстеген адам, бир күнү рухум чыгып кетет, денем эч кимге кереги жок болуп калат деп. Урматтуу бир туугандар, ушундай экен. Бардыгыбыз билели, бул дүнүйөдө эң Алла Таала жараткан махлуктардын ичинен эң сасыгы да адам болот экен. Бир койдун тарпы, кой өлүп калып бир жерде жатса, уй өлүп калып жатса, ит өлүп калып жатса да, бир жыл жатса да жанынан адам өтө берет экен. Бирок адам
bir günde canına kişi çıdabay kalat eken. Uşunday ölümdü köbürөөк estеген adam, ölümden kийинки жашоого даярданган adam эң акылдуу adam деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Бир туугандар, бардыгыбыз ölümden качып кутула албайбыз. Бардыгыбыз жүрөбүз, ар кандай себептерди кылып атабыз. Бирок аалымдарыбыз ушундай дейт: ар бириңерди дейт, дүйнөгө келген ар бир адамды ölüm периштеси өзү силер балдарыңарды кандай таанысаңар, андан да жакшыраак тааныйт силерди деген. Ölüm периштеси, кээ бир аалымдарыбыз риваяттарда ушундай дешет: ölüm периштеси ар бир адамдын жүзүнө күнүнө 5 жолу карап кетет деген. 5 жолу карап турат деген. Сулайман алейхиссалам деп пайгамбар өткөн билесиздер. Сулайман алейхиссаламга Алла Таала ушундай мүмкүнчүлүк берген, дүнүйөнү багындырып берген. Сулайман алейхиссалам ушу жыландын тили, курт кумурсканын тили ким болсо өзүнө жараша сүйлөшө алат эле. Бүтүн жан жаныбар, бүтүн табият ага башы ийет эле. Бир күнү Сулайман алейхиссалам ушинтип отурганда Малакул Маут ошо ölüm периштеси менен бир сүйлөшүп отуруп калат эле Сулайман алейхиссалам. Экөө дайыма жолугуп, сохбат кылып, ушинтип аңгемелешет эле. Бир күнү Сулайман алейхиссалам жанында вазирлери, өзүнүн жолдоштору менен ушинтип тегеректеп отурганда риваятта ушундай дейт: эшиктен ölüm периштеси кирди. Келип ошо отурган отурумга кошо отурду. Ошол учурда Сулайман алейхиссаламдын жанында бир вазири бар эле. Ошону ölüm периштеси улам карайт экен. Карап бүтүп мажлис баягы отурум бүтөт экен. Тараган учурда баягы вазир ушундай ölüm периштеси деген ушундай коркунуч нерсе, урматтуу бир тууган, адам сүрөтүнө келсе дагы. Көрдүңүздөр, бардыгыбыздын башыбызга келет бир. Бардыгыбыз ошон үчүн ушу нерсени унутпайлы. Өлгөн жерлерде барып аза айтып, эй деп көңүлүн көтөрүп атканыбыз эмне себептен? Сенин үйүңө ölüm периштеси келип кетти. Дүнүйөдө эң коркунучтуу болгон жандык сенин үйүңө келип кетти деген милдет. Ошон үчүн сага көңүл айтам деп барабыз. Карасаңыз, ошо вазир баягындан жүрөгү түшүп кыжаалат болгондон Сулайман алейхиссаламга келип, эй жанагы киши кимеле дегенде, ал ölüm периштеси болот. Жанала турган периштеси болот дегенде, Сулайман мени ушул жерден Хинд деп, Индияны Хинд деп коет. Ошо турган жеринен, ошо Хинд жерине барыш 1 айлык жол экен. Сен мени шамалды буйрук берчи, шамал мени Хиндке алып кетип калсын. Мени аябай жаман карады деп ушинтип коркуп калган экен. Сулайман алейхиссалам шамалга буйрук берип, шамал Хиндке алып учуруп кетет экен. Ошондойн эртеси күнү дагы багы жанала турган ölüm периште менен Сулайман алейхиссалам жолугуп калып, багы ölüm периштеси айтат экен: "Эй Сулайман, кече отурганда жаныңда бир жолдошуң отурду. Кандай отурду, таң калып калдым. Ал да сени көрүп коркуп калыптыр. Мени сени ким деп сурады?" деген учурларда ölüm периштеси: "Мага буйрук болгон эле, анын жанын сен Индияда, Хиндте барып аласың" деп буйрук болду эле. Анан сенин жаныңа келсем, сенин жаныңда отурганда мен ушундай таң калдым. Бул Хиндте болуш керек эле. Муну барып туруп Хиндтен жанын алышым керек эле. Бул эмне отурат деп таң калып улам карадым деген экен. Анан баягы отурум бүткөндөн кийин Хиндтен барып анын жанын алдым дептир. Урматтуу бир тууган, мындан эмнени биз үлгү алабыз? Сумма юдриккумул мауту ва лау кунтум фи буружин мушайяда. Силерди ölüm кажерде болбосоңар кууп жетип алат, урматтуу бир тууган. Деңиздин түбүнө кирип кетесиңби? Космос менен Марс, Венера башка планетага чыгып кетесиңби? Айдын үстүнө барып жашап аласыңбы? Чептин ичине кирип аласыңбы? Цемент койдуруп ичине тоңуп жатып аласыңбы? Күнүң бүткөн күнү, урматтуу бир тууган, бир күн келип жаныңды алат экен. Бардыгыбыз бул дүнүйөдө Алла Таалага тавакел кылганга бардыгыбыз көнөлү. Ар нерсе, арам нерселерди жереп бетбак болбойлу. Ар бир алган демибизден жооп беребиз, урматтуу бир тууган. Ар бир тапкан тыйыныбыздан жооп беребиз. Илгерки аалымдар ушундай деп дуа кылат эле: "О Аллахым, мага рызкы бер, рызкымды кең кыл, бирок кыямат күнү мен суралбай тургандай рызкы бер" деп дуа кылышат эле. Алла Тааланын сурагы өтө чоң. Урматтуу бир тууган, азыр бул жерде базарларда жүрүп атасыңар. Ушу 4 күндүк, 5 күндүк дүнүйө деп арам адалдар аралаштырып, ошо менен баламды багам, ошо менен мен өнүгөм дебегиле. Арам менен эч ким өнүкпөйт. Арамды Алла Таала күтөт экен. Биздин инсандай эмес.
Biz bir gün biroonun ayımın görsök oşonu saat oşo 1 saatga жетпей чыгарып алалы. Ошонун şermendesini çıkarıp yeli deyt ekenbiz. Biro Allah Sattar, Allah'ın jaşıruuçu degen sıfatı menen jaşırıp 10 jılbı 20 jılbı biro Allah'ın oşonu kaytalap toobaňa gelbey, kaytalap üstüne Kuday debey, bir istiğfar kılbay, Kuday Taala'nın aslında günöňdü moýunun albay, isral kılıp üstüne kıla bere turgan bolsaň, bir gün Allah açat eken, Allah açkanda adamdın arasına basalbay kılıp koyat eken. Urmatly bir tugandarыбыз, bul dünyada Allah Taalaga tawakkel kılıp jaşaýly. Kuday Taala özüne tawakkel kılgandardy jakşı göret. Kanday bolbosun özübüzge işenbeyli. İlgeri bir salihlerden biri oturup özünün okuwçusuna, ey okuwçum, ey balam, saga eger şaytan gelip seni jaman jolga azgırsaym ne kılasın? Men anı menen güreşem. Kayra gelseçi kayra güreşem. Dağı bir jolu gelseçi dağı bir jolu güreşem degende, balam, anda jol uzarıp ketet degen eken. Sen şaytandan sakta deb Allah Taala'dan jardam sura, Allah Taala'ga tayan degen eken. Biz özübüzdün akılыбызga tayanbaylı. Anan dağı talabasынан, okuwçusundan, sen eger bir koy kaytarıp adırda jürseň, saga gelip durup koyuңdu it ürkötüp atkan bolsam ne kılasın? Itti koyum. Kayra gelsem ne kılasın? Kayra koyum. Kayra gelsem ne kılasın? Kayra koyum. Ey balam, iş uzarıp ketet degen eken. Sen oşo jerde Allah Taalaga jalınıp jalbar, Allah Taala bardığına jetiştiği bolat depdir. Urmatly bir tugandarыбыз, bir uçurlarda biz özübüz ele kılıp koyabız deybiz. Birok kiçiki nerse bolsa dagı, Allah'ım sen jardam ber dep, girgenderibizde, eşten girgenderibizde üyübüzge salam berip girip, Bismillah dep tamak jep, baldarыбызga Bismillah'ını üretip, geçinde jatkandarыбızda Ayatul Kursi, Kul huvallahu ahadga okşogon sürölördü Paygambarыбыздын hadislerinde gelgen sürölör menen jatıp, oygongonda oşo menen oygonup, giygende Bismillah menen giyip üylönölü. Al janagı uyguruş talaş, janjal, sögüş, üyde kıykırık, bul büt şaytandın işi. Urmatly bir tugandar, anda üyge şaytan jaşap alat bir tugandarыбыз. Üylörübüzde sünnetke ılaýyksız nerselerdi kılbaylı. Bardığыбыз kılabızpı, bardıq işimiz sünnetke jaraşa bolsun. Üyübüzde jaşabasın, şaytan bizden alыс bolsun dey turgan bolsak, daima baskan turganыбыз Bismillah. Baskan turganыбызda Allah Taalaga toba, Allah Taalaga şükür, Allah Taalaga dua menen jaşaýly, Kuday Taalaga tawakkel kılaly, Allah Taalan bardığыбызdy mutawakkilin, tawakkel kılıwçylardyň katarynda жазып, özünün süýüsün arbelibizge arnagan bolsun. Wa sallallahu taala wa sallam ala hayri halqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn.